ушул маңкурт окуясын айтып берейин. Бүгүн тереңирээк чечмелеп берели анда. Бир аз чечмелеп берели. Маңкурт деп биз көпчүлүгүбүз баягы Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасы популярдуу болгондуктан сөз билебиз. Бирок ошонун ичиндеги маани маңызына бир аз көңүл бурбай койгон да чөйрөлөр бар да, бардыгын айтпайм, айрым чөйрөлөр бар. Анан айтып жүрүшөт эми бул мындай тигиндей деген сыяктуу сөздөрдү да сүйлөп калган учурларын угуп атабыз. Бирок ушуга токтоло кетейин. Казактын кенен даласы бар да. Азыр эми ошол Сары Өзөктүн чөлүндө дейт, абдан кенен талаада Найман уруусу жашаптыр. Найман уруусун билесиздер, казак элинин ичинде, кыргыз элинин ичинде мына ушул чоң уруу. Анан жаңжуңдар, жуңжаңдар деп коет, кол салчу да. Аябай согуш мезгили, ушундай баягындай адамдар келип байкоостон отурган жерде эндекей жаткан айылдарга кол салган, ушундай баягындай өтө каардуу замандардын биринде Найман уруусунун балдары, жаштары, мыктылары ошол элин, жерин коргоонго аттанып чыгып чоң согушта бир тобу кырылып, бир тобу өлүп, ок учуп, анан баягы Найман эненин баласы аты Жоламан. Ошо Жоламан колго түшүп калат экен. Ол колго түшүп калат, же аты келбейт. Өлүк болсо аты келмек денесин сүйрөп деп Найман эне апасы жүрөгү сыздап, анын баланын атасы да согушуп атып ок учат да. Ошо менен эне жалгыз калат. Бир кезде бапырап, тапырап, аябай шаңдуу болуп турган үйдүн ичи заматта мусапыр болуп, эң калып, баягы Найман эне байкуштун касиети качып, куту кетип, өзү жалгыз мостоюп, сумсайып, тирилигин жалгыз өтөп калды дейт. Бирок баласы ошол окко учтуу, бир өлсө өлүгүн көрсөм, жерге өзүм коюп, топурак салсам жок дегенде, ошондо түңүлөт белем деп баласынын тирүүлүгүнөн үмүт үзбөй жүрөт. Ошондой бир күндөрдүн ичинде ошол айылдан кербен өтүп баратып, жолдо бир алыскы жерде бир бала төө кайтарып жүрөт экен. Ал Маңкурт экен. Маңкурт деген көрсө, ошо жаңжуңдар колго түшкөн адамдын башына шири кийгизип, төөнүн терисинен. Анан кыйнап, баягы чачы ылдый өсүп, мээсине чейин жетип, баягы баланын эс акылы жоголуп, жакшынакай болгон суйкайган мыкты жигиттер, баягындай бир кезде баатырлык кылып кылыч шилтеген кыраандар Маңкуртка айланып, өзүнүн эсин жоготуп, оюн жоготуп, эси дарт эле ошол кожоюнуна кызмат кылыш, кожоюнунан коркуш, кожоюнунан жалтаңдаш, кожоюну берген тамакты жеш, анан кожоюнуна жагыныш болуп калат экен да. Ушул кепти, ушундай бир бала жүрөт деген кепти укканда Найман эненин жүрөгү зырт дей түштү дейт да. Ошол баланы барып бир көрөйүн. Ошол бала мүмкүн менин баламдыр деп даярданып жүрдү дейт. Даярдыгына келгенде таң эрте турду дагы дейт. Чыңгыз Айтматов ушинтип жазат. Таң эрте туруп Кудайга сыйынып, ла илаха иллаллах деп келмесин келтирип дейт ба эне. Анан желмаян төөсү бар болчу. Мына ошол желмаян төөсүнө минип алып, жол азыгын камданып алып, куржундарына салып алып анан чыгып кетти дейт. Желмаян төөсү абдан катуу чуркач экен. Ошону менен сызып, чуркап, сапар жүрүп олтуруп, бир нече күн дегенде баягы кербендер айткан жерге жетип, алыстан байкаса төө кайтарган бир үйүр төө жайылып жүрөт дейт. Но ошол төөнү кайтарган жалгыз бир бала, башында малакай кийген, эки жакты элеңдеп караган, эч нерсе менен иши жок, ушундай бир
көзүндө бир оту жок байкуш ушундай бир бала жүрөт дейт. Алыстан жаңжуң келип баягы кожоюну балага тапшырмаларын берип, анан ока ташын берип кетет экен. Бала ал жерде жумалап, айлап төө кайтарып ушу төөнүн артынан жүрөт экен. Билсеңиз, төөнү кайтаруу эң оор жумуш, төө кайтарган. Бул бир ордуна токтобойт дейт, ушундай болот дейт да. Анан баягы баланын жанына жакындап, баягы кожоюну кеткенден кийин барса, бая эненин баласы экен. Эне желмаянан секирип түшүп, бакырып ыйлап, кучактап, бая балага жетип алып, айнанып кетейин балам, айнанайын жоламаным деп кучактап, ордуна кысып, жалынып жалбарса, бая бала бир да кыңктап койбойт да. Жооп жок. Тааныбаган немедей, чоочун, муздак. Эне баланы кучактап, алдына отургузуп алып, бешигин ырдап берди дейт. Тиесине башын жөлөп. Неме бешигин ырдаса да көңүл бурган жок дейт. Сенин атың Жоломан, сенин атың Дөнөнбай, атаңдын аты. Балам деп бешигин ырдап, элгерки баягы биздин энелерибиз ырдайт эмеспи? Алде ак бөпөм, ак бешикке жат бөпөм. Ушулардын баарын ырдап берсе, же энесинин табышын тааныбайт, же энесинин бешигирин тааныбайт, же энесинин жалынганын тааныбайт, же атасынын атын айтса тааныбайт, эли журтунун атын айтса тааныбайт. Сен деген тетиги тоолордо чоңойгон, ушундай бир таза суу ичкен, ушундай бир жерде ушинтип ойноп чоңойгон баласың. Мен сени баягында көтөрүп бул жака алып барчу элем го, артыма көтөрүп бул жака алып барчу элем го, мындай тамак берчү элем, минтип ырдап берчү элем, мындай жомок айтып берчү элем деген сөздүн баарын уккан жок дейт. Чоочундай эле карап турат. Чоочун. Бир убакта ошентип отурса, алыстан баягы кожоюнун башы көрүнүп калды дейт. Төбө минип, балдагы соксолоңдоп, алыстан бирөө келатат, бул жерге ким келип калды деп. Найман эне кайра желмаянына минип алып качып жөнөдү, бекинди. Бирок бекингенине карабай, тигил көрүп калды дейт кожоюну. Анан келип маңкуртка айтты дейт. Бул ким? Билбейм, энеңмин дейт. Ыйлайт. Аятан бери ушул. Бул энең эмес. Бул сенин алдагы башыңдагы малакайыңа кызыгып жүрөт. Башыңдагы малакайыңды чечип алып кетет. Көрсө, башын булар аябай бекитет экен. Башынан малакайың чеч деген нерсе булар үчүн кайгы экен да. Анткени башындагы баягы илгерки оору эсинде калыптыр да. Баш ооруйт. Башына ушунчалык баягы чоң залал келет экен да. Баягы ширини кийгизип күнгө жаткырып койгондо. Анан башыңдагы малакайыңды чечип алам азыр деген сөз булар үчүн абдан чоң бир азапты, абдан чоң бир коркунучту алып келет экен да. Анан тигил кожоюн айтып атат да. Бул сенин эч кандай энең анымын эмес. Тетиги башыңдагы малакайың чечип алат. Кийин келгенде могу жаан алгының дагы атып өлтүрүп койгон дейт. Баягы маңкурт байкуштун кожоюнуна кызмат кылганы, төө кайтарганы ушунусу эсинде калыптыр. Курсак ачкан эсинде калат экен, окат жеген эсинде калат экен. Анан илгери айылында булар ат үстүндө баратып, жолдон чыккан баягы жаныбарды мындай көз катар мерген болгон экен. Булар кичинесинен ушул машыккан балдар болгон экен. Ошонусу эсинде калган экен. Анан тиги кожоюн ошентип шыкап коюп кеткенден кийин бай эне кайрылып келсе, жаасын мээлеп алып, жакын жолобо деп турат дейт да. Ошондо айнанайын уулум, айнанайын Жоломан, мен энеңмин да, атпа десе болбостон энесин жүрөк атты дейт. Бул чыгармада ушинтип жазылат. Эми биз муну баягы динде айткандай тафсирлейли, чечмелейли. Эмне себептен айттыңыз? Эми карап туруңуз. Азыр жаңы технологиянын заманы, жаңы баягындай маалыматтардын заманы. Адамдын ар бир чоңоюп аткан баланын бала кезинен, жаш кезинен баштап өзүнүн ата салтын, наркын, өзүнүн бешигирин, эне тарбиясын, эне тилин
тегин сөөгүн бабаларынын мурасын айтып үйрөтпөсөк, башка бирөөлөр башка өзүнүн маданиятын, өзүнүн адабиятын, өзүнүн тилин, өзүнүн дилин, өзүнүн ички идеологиясын биздин жаштарыбызга, балдарыбызга толук үйрөтүп коет дагы, ал чоңойгондо баягы маңкуртка окшоп апасы бешигирин ырдап берсе дагы ал нерсе жүрөгүнө орнобойт, жүрөгүнө тийбейт, жүрөгүн ойготпойт. Ага манас айтып берсең да манасты бул жомок, акмак, баягы жок нерсе деп сени кайра сөгөт. Илгерки баба наркын чанат, ата эне тарбиясын чанат, өзүнүн ким экенин чанат, салт санаасын чанат, бүт баарысын баягы маңкуртка окшоп чанып, баягы маңкурт энесин кой дегенге болбостон жаа менен жалпайта атып салгансып, илгерки наркын, эсиндеги тарыхын, ата баба салт санаасын, тилин, дилин, бүт баарысын ошол жаа менен энени атып салгандай чанып, атып салып, башка маданиятты, башка идеологияны, башка баалуулуктарды өзүнүн көкүрөгүнө батырып алып басып кетет, башыңдан аттап.